Эмне үчүн ушул Барсбек Каганды тандадыңыз? Чужой услышит звуки. Барсбек услышит весть мелодии камузиста. Ошо Барсбек менен биз кыргыз эч кандай уялбай сыймыктанса болот да. А Барсбектин образын кандай болуш керек экенин каяктан тарттыңар? Жагабай калган материал 400 терабайт деп айтса. Ого, жана брактар, э? Ушул Барсбек Каганда канчалык тарыхый чындыгы бар, канчалык жанагындай чыгармачылык калпайтууну кошуп койдуңуз? 100 000 аскер чыгарган жер бар, Тан империясына каршы. Сыр болбосо, канча каражат кетти ушу киного? Чыксын. Майданга чыксын. Ошондо көрөбүз. Жасалма интелекке тапшырма бергенди, суроо бергенди үйрөнүш керек. Промпт жазган. Ошол тапшырмада 90 мүнөттү жасалма интеллект менен тартыш бул деген чоң жумуш. Анткени мен билиш боюнча канча 15 секунд, 30 секунд эле берет. 15 секунд. 15 секунд. Ошо 15 секундтан чогулттуңарбы 90 мүнөттө? Бүгүнкү күндө эң жакшы тасма деп ойлойм да, баягы. Тирүү кишиден дагы жасалма ашты болуш керек да, менин оюмча. Ошондо кыргыз элинин тарыхын дүйнө жүзүндө 100 миллион киши көрөт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Семет Яманбековдун учурдагы подкасты жарык көрүп жатат. 19 сентябрда Кыргызстандын кинотеатрларына жаңы, чоң, масштабтуу тарыхый тасма чыгат. Барсбек Каган деген аты менен. Биздин тарыхта бул эң биринчи тарыхый тасма жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган. Бүгүн биздин коногубуз ушул Барсбек Каган тасмасынын автору, жаратманы, Каганат фондунун негиздөөчүсү Нургалы Асаналиев. Нургалы мырза, ассаламу алейкум. Биринчиден чоң рахмат убакыт таап, ушундай тарыхый тасманын чыккандын астында биздин подкастка келип, ушул кино жөнүндө бизге мындай эксклюзивдүү, ыкчам түрүндөгү маалымат бересиз, туурабы? От денени жылытат. Ал эми эс тутум жанды жылытат. Ошол кезде дүйнө болжосун талашкан ачкарышкан үйрөнө окшош эле. Ошондо биз кыргыздар ушул мамлекеттердин балкалары соккурган сандалга айландык. Түргөч туткундарын алып чыккыла. Капаган менин адамдарымды өлтүрдү. Анын аскери менин чек арамда турат. Ал согуштан коркпойт. А эгерде биз жөнүндө ал көптү билсечи, анда эмне? Чыксын. Майданга чыксын. Ошондо көрөбүз. Биздин Каганат силер үчүн кан менен төлөдү. Бул талкууга алынбайт. Кыргыздар досторун өлүмгө беришпейт. Мына трейлерин көрүп чыктык. Чын эле абдан кубандым. Бул деген жана Голливудтун деңгээлиндеги болгон бир кино да. Жакын арада эле мына Одиссеяга барып келдим. Ошодон кем калбаган кино болчу да, трейлеринден. Анан өзүм дагы ошол күндү күтүп атам. Негизи Барсбек Каган бул кыргыз тарыхында негиздөөчүсү, мындай эң биринчи ажоосу, мындай кыргыз, Енисей кыргыздардын, биздин азыркы кыргыздардын фундамент катары деп мен кабыл алам. Бирок ал боюнча мына изилдеп көрдүм, көп деле маалымат жок экен. Бирок жанагы эски Кытай архивтеринде карап көрдүк, түрк архивтеринен интернетте бар экен, ошодон кирип изилдеп көрдүк. Бирок мындай кыргыз элине көп белгилүү эмес Каган да. Баарыбыз билебиз, биринчи ажоо, ана эмне кылган,
кандай салым кошкон, эмне эң негизгиси кылган деген суроолор жаралып жатат. Бирок менин эң биринчи суроом мындай болмок эле, эмне үчүн ушул Барсбек Каганды тандадыңыз? Анткени андан тышкары баатырларыбыз көп, кагандарыбыз көп, ажоолорубуз көп, атактуу инсандар көп. Эмне үчүн Барсбек Каган? Барсбек Каган аныкталган Каган. Жазма анан Россияда Енисейде болгондуктан россиялыктар дагы ушу таш чыгып Барсбек жөнүндө анча мынча белгилер бар экен. Биз ошондон чубап тартып ошо Барсбек жөнүндө эле маалымат чыкты да. Жана 3 таштан жасалган эстелик чыкты. Ошондон баштап анан биз киришип калдык. Киришип калгандан кийин анан чукуп баштаганда эле анан чубалып чыкты да баардыгы. Ошон үчүн баягы иш баштасаң Кудай жардам берет дегендей ошо маалыматтар чыгып, анан чогуу ойлонгон жардамчылар да чыкты. Ошондой эле жакшы иш болуп калды. А негизи ушул тасма тартам, тарыхый тасма тартам деген идея каяктан жаралды? Бул тасма боюнча биз иш кылгандан кийин бизге көп эле чыгармачыл балдар келет да. Спонсор болуп коюңуз, жардам берип коюңуз, биягына жетпей атат, тиягына жетпей атат деп. Башынан 20 жылдан бери эле анча мынчадан жардам берип келип атабыз да. Жана кайрымдуулук фонд мененби, Каганат менен? Кайрымдуулук фонд. Алар тартышат. Алар азыркы жаштарга мындай жеңил тасмалар болуп атпайбы? Ооба. Жеңил Комедия. Баягы Мына олуттуу бир кино, идеологияны түптөгөн кино жок болуп атат. ошондой болуп деп анан жанакы мен айткандай окуу жайда дагы бизде билим берүү системада билим гана берет да, тарбия бербейт. Мен да өзүм окуу жайды негиздеп туруп ректорго, декандарга тапшырма берем да. Тарбия жагын көзөмөлдөгүлө десем, билбейт. Анан аларды укпайт балдар. Анан катуураак айтса эле ата энесине айтат. Ата энеси анан бир депутатка айтат. Анан мага чалат. Эмне сен балам мени кыйнап атат, эмне акча сурап атабы деп мага чалышат. Мен айтам, же алып кет, же унчукпа деп анан бир жагын тандайбыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу тасма менен көп кыргыз элине дем берип, жаңы дем берип, жаңыча ойлонуп, анан биз аябай эле майдаланып баратабызбы деп деген ой болуп атат да. Кекиртекти ойлоп эле, кызакты ойлоп эле, анан чаптамаларды ойлоп калдык да. Машинебизди ойлогондой эле мындай түпкү тамырыбызды ойлобой ойлойбуз, баягы калымда бар да. Бирок ал жетпейт дейбиз. Мисалы үчүн Барсбекти тарта баштаганда мага көп кишилер айтты да. Ай, Россия уруксат бербейт, ал тиги уруксат бербейт. Эмнеге Эмнеге? Алар геополитика деп эметишет да, мындай кыргыздар жөнөкөй кичинекей эл деп, младший брат деп башын көп көтөрбөш керек деп. Ошон. Анын бияктан көп эле көп кишилер айтат да, Москвадан айтпайт антип. Мен Москвага жана китеп жазып иш кылдым, окуп алышпай, сүйүнүшүп да. Окумуштуулар, чиновниктер, саясатчылар бул керек деп. Тарбияны айтып калдыңыз. Ушул Барсбек Каган аттуу кинолор жаш муундарды тарбиялаганга салымы кошобу? Чоң салым кошот да. Бул билет сыймык биз кыргызда жети атабызды билебиз го. Ооба. Ошо негизги эмеси бул сыймыктануу да. Атасы менен, чоң атасы менен сыймыктанганга. Ошо Барсбек менен биз кыргыз эч кандай уялбай сыймыктанса болот да. Эми азыр көбүнчө эл айтып атат, Манасты деле тартса болот эле, Эртөштүктү тартса болот эле деп. Мен ойлойм, Манас менен эпостарлар азыркы кичине жаштарда талаш бар да. Жомок, калп, ойлоп таба алган деп. Барсбек жөнүндө антип айта албайт да. Анын архивтери бар, далилденген. Далилдер бар. Тирүү киши 12-13 кылым мурун эле болгон. Анык да. Ошон үчүн Барсбектен баштайлы деп эметтик. Эми жана айтылгандай жасалма интеллект менен азыр колду өндүрүп алса, Манаста тартса болот,
звездный боюнда татса болот. Каалаганды тарта берсе болот. Эми азыр колду эметип коебуз да. Ушул Барсбек Каган жөнүндө тартам деген идея келгенден кийин эң биринчи мен окушум боюнча сиз жасалма интеллект эмес, мындай живой кино тартайын дедиңиз, актерлорду кошуп, дагы бир 5-6 продюсерди койдуңуз, режиссерлорду койдуңуз, операторлорду койдуңуз. Бирок тилекке каршы эмнегедир алар ишке ашкан жок. Эмне үчүн? Бул эми жанакы эле тарбиядан деп ойлойм. Себеби биздин чыгармачыл балдар, жаш балдар, улуулар деле Советтер Союзунан калган тарбия боюнча эле кыргыз жүдөгөн эл, анан кийими тиңдей болчу, топусу жок болчу, анан мындай чоң эл болгон эмес деп ошондой көнүп алышкан да. Анан кантип кийинтебиз, кийими кандай болгон талаш да. Баштагылачы анан баштабайт да. Кийимдерин даярдашты да. Костюмерлерди көп кишилерди эметип тандап тиктире баштап, баягы эле шалпаймай, колу узун же топусу жок, же эмеси жок. Ушундай методдон мен баягы кулпума толгон жок да. Айттым койгула деп айтсам, анан баягы эле кайта айтат. Жакшы сценарий болсо тартат элек деп. Анан биз сценарийде заказ бердик. Мен кыйындыгы айттык да, сценарий жазып бергиле деп. Эми алар жанагы көнгөндөй эле орусча айтканда боевик кылып тартып атышат да. Жазып атышат сценарийлерди. Ооба, тарыхый боевик деген эң мындай жанрда. Согуштан башка да жашоо болгон да. Биз өмүр бою эле согуп келген эмеспиз да. Биз жөнөкөйдө жашоо болгон. Азыр Барсбекте көрсөңүздөр, ал жерде эң негизги эмеси өзөгү дипломатияда да. Эл менен сүйлөшкөн, кошуналар менен сүйлөшүлгөн, эл менен өзүнүн, мисалы үчүн Барсбек Кагандын алдында 90 хан баш ийген деп айтылат да. Барсбекке 90 хан? 90 хан баш ийген. Тиги коңшу хандарбы? Кыргыздын хандары да. Каган деген бул хандын ханы да. Ханын. Ооба. Ошон үчүн тил табышкан жокпуз да азыркы эми чыгармачыл топтор менен. Себеби биз баягы кандай айткан, заказчик болгондон кийин катуу эле айтабыз да. Анан Талаптар күчтүү. Талап күчтүү коесуң, анан алар таарынат. Ай, силер деген акча тапканды эле билесиңер, чыгарманы түшүнбөйсүңөр деп баштайт. Мен аларга айтам, дай жигиттер, силер бул чыгармачылыктан тыйын табасыңар. Мен өзүм чөнтөгүмөн ошо чыгармачылыкка тыйын төлөп атсам, ким жакшы түшүнөт? Менби же силерби? Десем, анан күлүшөт. Анан ошентип келип ортодон кыргызтап калдык. Токтоп калды да. Канча сценарий колуңуздан өттү? Канча? Бешөөнү биз жараксыз деп таптык, 6-сы менен тартылды. 5 сценарий жараксыз таптыңыз. Эмне үчүн? Ошо сөз менен тасма кинонун сөз менен сюжеттери начар да, баягы. Чабышкан, тиги менен чабышкан деп баягы. Ал чабышкан деле эмес көп жерлердечи. Көп жерде сөз менен эле бүткөн да иштер. Анын баягы чабыштырып, анан кайта табыштырып ушундай да, баягы жеңил. Ай, тиги келет, ай, тиги душман, анан тигин койгон болот, минтели деп ушундай баягы эме да, жаш бала кичинекей балдагы тарткандай эле да. Уй деп анан оздоп эле, кошуп эле, ушинтип эле эметип, ыйлатып эле жанагы. Кыргыз деген ыйлаган эмес да, көп нерсеге чыдаган, чыдактуу көчмөн деп айтабыз. Көчмөндүктө чыгалтат да көп. Суу ысыгына чыдаш керек, көчүп атканда астан дос чыгабы же жоо чыгабы белгисиз. Ошон баары даяр болуп өтүшкөн да. Ошон 12-13 кылымдан бери эле Барсбектен бери эле караганда эле көп окуялар болгон да, биз кыргыз башкыртан өткөздүк. Барсбекке чейинки дагы тарых бар да, биз ага тиелекпиз да. Аны азыр айтылгандай архивтерди которуш керек, чукуш керек. Ошон биздин кыргызга тиешесин таап чыгыш керек. Бир
1 тонна кагаз эмес чыгды, миңдеген тонна эмелер, ошондон таап чыгыш керек да. Анын үстүнө аны тапканда аны мындай мамилеси башкарыш керек да. Эскиди да уже, айрылып калбаш керек, бузулуп калбаш керек. Аны азыркы сөз менен санерип ташташ керек, андан кийин колдонуп которуш керек. Бул жерде иш көп да. Боевик эмес дедиңиз, ошондо Барсбек аган тарыхый боевик эмеспи? Жок, боевик эмес. Мындай чабышкан сценалар жокпу дагы? Чабышкан бар, бирок мындай кичинекей эле да. А негизи кандай, жанры кандай? Тарыхый драма деп айтып атабыз, эми бизде ошондой деп түшүнүп анан ушундайды да болуптур деп койдук бизге. Эми аны атаганда биз заказ катары бизге барбы да. Бизге тасманын мааниси чыкса эле болду да. Жо, мен сураганым ошондо сиз басымды жалаң эле чабууга эмес, боевик эмес, ушул дипломатия жолуна, анан кантип кыргыздардын жана 90 хандын башын кошкон деген философияны көрсөтөт да, бул кино ошондой болуп атат. Эми мисалы үчүн азыркы Орустарда тарыхчы чыкты, Казадай деген. Ошол айтып атат, 6 миллион квадрат километр деп биздин каганаттын, Кыргыз каганаты. Кыргыз каганатынын аянты деп. Бул эки Индия да азыркы боюнча. Эки Индияны басат. Ого. Территориясы. Анан ошону эми кылыч менен аны кармай албайсың да, анча элди. Ооба. Жерде деген мындай акыйкатты керек, тилин табыш керек, анан кудалашыш керек, таанышыш керек, анан мүдөөсүн чечиш керек. Ага жерде тоодо жашаган бар, ага өзүнчө мамиле кылыш керек. Талаада жашаганда өзүнчө мамиле кылыш керек. Өзгөчөлүктөрүн билиш керек да. Өзгөчөлүктөрүн билиш керек. Ошондо Барсбек аган көрөгөч, данышман, чоң инсан беле. Ансыз болбойт да. Ансыз эми азыр биз өзүнүн айылыбызды башкара албай атабыз, анан 6 миллион квадрат эки Индияны башкарса, азыр Индияда деле канча тартыш болуп атат. А калкыбыздын саны канча эле ошол убакытта? Эми айтыш кыйын бул жөнүндө. Биз ойлоп атабыз, бул жерде бар 100 000 аскер чыгарган жер бар, Тан империясына каршы. Эми ошондо 1/10 дегенде 1,5 миллион теге болушу мүмкүн. Ошол убакытта эле, миллион киши. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, Манас, Эртөштүктөр, эпос, жарым мүмкүн тарыхыйдын чындыгы бар. А Барсбек агандын 100% чындыгы бар деп. Бирок буну аныкташ үчүн абдан чоң тарыхый эмгек керек, изилдөө керек. Ошол сиздин тарыхчыңыз ким болду? Ошол тарыхый база, фундаментти ким түптөп берди? Биз эң негизги биздин ыкма дейбиз го, тарыхты ыкмалар менен колдонот да кандай. Кээ бирлер жерди казат, кээ бирлер элди угат дегендей. Кээ бирлер архивге барат. Биздин ыкмабыз өзүнчө аналитика болду да. Мисалы үчүн Тан империясы кай жакта жашкан, андан кийин көк түрк каганаты кайда болгон, ортосунда кандай мамиле болгон, анан ортосунда тире болгондо ким ортосунда калган, Византия империясы кай жерде болгон, алардын мамилеси кандай болгон, анан перстерден кийин ислам халифаты чыккан, уже 7-8 жылында уже 3-4 халиф пайда болгон. Анан ошонун баарынын ортосунда кыргызды таптык да. Кай жерден ким менен кандай мамиле болгон деп. Анан азыр мисалы үчүн орус тили деп эле баары эле эметпи? Орус тилинин жарым тили биздики да, кыргыздыкы. Кандайча? Эми мисалы үчүн калпак деген сөз деген ушундайга сөздөр көп да. Калпак, колпак деген бар да. Ошондон алар талашат биз менен. Орус тилин сүйлөгүлө депчи, анан айттым, орус тилин сүйлөгөндө айырмасы кайсы? Жарымы биздики, кыргыздыкы сөз. Түрк тили деп айтат. Бирок ал жаңылыш да. Кыргыз тили, анан кийин түрк тили пайда болот да. Кандайча? Наоборот айтып атпады эле. Түрк тили бул кыргыз тилин түптөгөн деп. Түрк каганаты, биринчи түрк каганаты түрктөр пайда болгон 5-жылымда. Кыргыздар пайда болгону биздин доорго чейин пайда болгон да. Демек, атасы чоң атасынын тили болот да. Баласынын тилин сүйлөбөйт да.
А ошол убакытта кыргыздар азыркы кыргыз тили менен сүйлөчү беле? Ошондой да биз эметип чечип атабыз, анан баары эле макул болуп атат ошого. Эми азыр кошулма анча мынча кошулмалар бар. Араб тилинен кошулмасы бар, перс тилинен кошулган бизге азыркы тилибизде. Эми аны уже байкалбай деле калды да. Кайсынысы кайсы экенин. Ошондо түрк тили биздин тилден чыктыбы? Ошондой болгон деп айтылат да. Буга тарыхый далилдер барбы? Эми биз сабжылап эметtik да, анан биз баягы сүйлөшүп келгенде эле мен көп эле консультант алдык да. Кинону тартканда, таасманы тартканда. Анан ушул туура болот деп эметип турду да, түздөп турду да. Анан көбүнчө эми дипломатия деген сөздө жерде кат бар да, дипломатия немесин. Каттарда бүт баары аз айтышат. Кыргыз тили азыр англис тили кандай болсо, деңгээли ошондой болчу дейт да. Ошол заманда. Ошол заманда. Мында эл аралык Тил болгон да. То есть Кытайдан кыргызга, анан кыргыздан грекке которот, же римге которот, ушундай болгон дейт да. Биздин тил аркылуу деп. Эки плечого иштеген кыргыздын тили деп айтылат да. Демек кыргыз тилинин таасири орус тилине дагы, түрк тилине дагы жана башка тилине чоң турбайбы? Чоң. Az 6 айлыктардын бир 90% эмеси сөзү биздин тилде. 6 айлыктар менен сүйлөштүк да биз. Кичине эле мындай айырмалар бар. Окшош. Эми биз бир элебиз да, алар калып кеткен, биз буяка көчүп келдик да. Анан тарыхчылардан ким консультация кылды? Эми алардын өтүнүчү боюнча баягы тепкилегимдин атыбызды айтпай эле койчу деген да. Ошондой баягы башында айткандай айтат да, сен тияка тартатасың, бияка тартатасың деп сөздөр көп айтыпчы. Биз мындай жылма жол менен кетип атабыз да. Аз тасманы чыгарсак, анан баягы катуу айтканда бул провокация болот да. Элдин баары уже талаша баштайт. Эмнеге? Эмнеси провокация? Эмнени талашабыз? Каган биздики кыргыздыкы болгон факт. Душманды алыстан издебеш керек да. Өзүбүздөн эле баштайбыз да. Ай, биз мындай эмес болчубуз, анан мындай болгон эмес деп баштайт да. Мен трейлердин комментарийлеринде уже окуп атам ошондой ойлорду. Мен көрдүм. Ага азыр жетем го. Бирок канча тарыхчы жалдадыңыз? Эсеби жок, 50дөн көп да. 50дөн көп? Бир тасмага 50дөн көп тарыхчы иштедиби? Себебі биринчи биз Каганат менен Барсбек менен токтомокпуз. Биздин демибиз ошого жетип турганда. Анан тарыхчылар менен сүйлөшүп атып, анан киноэпопеяга өттүк. Жанагы 5 кино болот. Барсбек Каган биринчи киносу. Демек ошол 50 тарыхчы бүт 4 киного консультант болуп, консультация берип турат экен да. Түшүнүктүү. Анткени чоң жумушу чоң да эми түшүндүм. Эми бул жерде 4-5 империя жөнүндө сөз болот. Алардын кулашы, түптөлүшү, мамилеси, ушул көп нерселер тартылат. Бир жерди тактап кетейин дедим эле, мына орус тили жарымы кыргыз тилден турат деп атпайсызбы? Калпак дедиңиз бир сөз, мен мисалы үчүн ура деген сөздү. Биздин уран да. Уран деп чуркаганда азыр алар ура деп эметип атат. Дагы кайсы сөздөрдү айта аласыз? Кечип коюңуз, мен тилчи болбогондон кийин азыр эстим, эмет жооп алып айтам да, көп сөз орустардын тилде. Анан алар деле талашат биздики деп. Эмне кайсы сиздики, силер могу көчөк эле балдарсыңар десек, анан кандайчы дейт. Негизи биздин эме боюнча, эсеп боюнча Петр биринчи баштаганда бул кылыктын баары кыргыздын тарыхын жуугангачы. Себеби ошол Петр Первийдан баштап Россия жаңы дем алып, ал Европага барып келип, батыш менен катышып, эми азыр ошонун эмеси өзүнө тийип атат да. Залакасы. Москвада калыптанып калды, Петр биринчини Европадан алмаштырып коюшкан деп деген сөз бар да. То есть өзүнүн эли өзүн баягы ошону душман кылып атат да. Петр биздин айткандай подставной деген. Царь не настоящий дегенде. Кийинки эле монголдор жөнүндө сөз болгондо эле монголдун көп соолугу пайда болот да. Мындай байкасаң, эми кыргызды мисалы үчүн айтып келгенде биз айтабыз да, мына чыңды биздики, тоо биздики, суу биздики деп. Монголдо кандай эчтекесин айта албайт. Меники деп
салып койгон оокаты жок. Же тилиндеги өткөн эчтеке өткөн жок. Башкача айтканда, монголдорду күнөмгө салыш жеңилирээк да чем кыргыздарды караганда. Кыргыздар биздики үстөмдүк кылсак жакшы да. Анан эми баягы кыргызда сөз бар да. Тарыхка тапанча менен атсаң, ал сага замбырек менен атат дегендей, биз тарыхыбызды, тамырыбызды түптөшүбүз керек да. Биз Кудай ушунча берип, бизди сактап калгандан кийин мамлекеттүүлүгүбүздү өрчүтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн дүйнөдө элге баары да, ким эме кылат, үстөмдүк кылат. Эң негизгиси баягы зулум кылбаса экен деп айтат да. Кыргыздан зулум тарткан деген эл жок да. Биз кыйналганбыз деп айткан сөз жок. Ал эмес жанакы Чыңгыз хандын салыктарын салган эмес. Бизде негизи көп эл жакшы жашаса, демек мамлекет күчтүү болот деп. Шаарларды өрттөгөн эмес, талкалаган эмес, кырган эмес. Болгону эле бизге кол салганда кандайдыр бир жооп бергенбиз да, ооба. Анан Барсбек Каган жөнүндө эң негизги Барсбек Кагандын кыргыз тарыхына жасаган салымы кайсы болду? Ошо азыркыдай эле дем берген да элге. Биз ушундай күчтүү болобуз, ынтымак бололу. Анан бул жерде жибек жолу өткөндөн, ошо жибек жолунан Барсбекке чейин көбүнчө эле каракчылар болгон да, тоноп эметип эле, анан өткөзбөй, кыйнап, соода эмелер бузуп. Сооданы бузгандан кийин элдин акыбалы начарлайт да. Барсбек ошо каракчылардын баарын токтотуп, бир тартипке салган да. Анан ошондо азыркыча айтканда экономика өскөн да. Анан мисалы үчүн Византиядан 100 килограмм алтын алып алып туруп, Тан империясынан бир кездеме алайын десе, элестеңер 6 миллион квадрат жерди өтүш керек да. Каракчыга алдыртпай, 100 килограмм азык чоң акча да. Ооба. Ошону Барсбек кепилдик берген да. Тиги жерден алып койчу башынан, анан биягынан берип кеткен да. Азыркы банктын эмесин аткарган да. Инкассаторлор. Транзакциясын жүргүзүп турган да. Алтын бүт жыгындыкка керек болгон да, ошон үчүн чыгыштан, батыштан алып, чыгыштан берип койчу да алтынды. Таразага тартып туруп эле берип койчу. Анан түштүктөн Тибет менен да мамилелерди ушундай түзүп, биз муну аналитика менен эле эсептедик да. Эмне үчүн ушундай кайдан кайсы эмесине баш ийип берген дегенде биз ошолорду таптык да. Ошонун баарын тасмада көрсөтүлөбү? Анан 5 сценарийди жараксыз деп эметиңиз, 6-чы сценарийди ким жазды? Муну биз башын өзүбүз менен баягы эме бар да, өзүмдүн түшүнүктөрүм. Орусча айтканда тапшырма да. Мен тапшырманы берип, анан ТЗ, тех задание да. Тех задание. Ошону бергенден кийин анан орустар жазды. Орустар жазгандан кийин мен дагы кайта оңдоп, анан айттым, сен өзүң эле автор бол, бизди баарын чиймилеп салдың деп, анан аягында мен автор болуп калдым да. Демек 6-чы сценарийдин автору сценарий сизби? Өзүм болуп калдым да. Мындай кандай десем, өзү эле ушундай келип калды да баары эле. Эми чыгармачылык иштер, окумуштук иштер таарынча болушат да. Аны көтпөй калса койчой деп басып кетет. Ооба. Анан мейлди, өзүм атыма чоң жоопкерчилик алып алдым да өзүмө. Ушундай деп. Анан жасалма интеллект менен кинону жасайм деген ой кайсы убакытта келди? Биз баягы чыгармачыл киночулар менен сүйлөшкөндөн кийин, алардан баягы түңүлгөндөн кийин десем болот. Биз бирөө айтып калды, мультфильмер кылбай койбойбузбу, анимация кылып. Биз ошого даярданып, ойлонуп, макул өзүбүздү көндүрүп атканбыз да. Анан ортодон кысыктап калып, андан кийин кайта эметкенде, баштаганда ошол Москвадан бирөө сунуш кирип калды. Ушундай эле жасалма интеллект менен жасабайбыз.
Ал убакытта жасалма интеллект кирип калды да уже. кирип калды. Анан жасап көрсөтө башташты. Бирок баягы азыркы элдин баары эле жасалма деп жиркенип атат да. Бул жерде жасалмадан дагы кошумчалар бар да. Гибридный деп айтып коюп атабыз. Жана адамдардын кыймылдагандыгын бул тирүү адамда көрсөтөт да. Анан ошону референс кылып, ошону анан кийим кийгизип жасап коет экен да. Ошон үчүн таза жасалма интеллект деп айтыш кыйын да. Бул бир, экинчиси үндөрү бул тирүү адамдар. Озвучкасын Тирүү адамдар жасады. Ошон үчүн биз муну эмне үчүн айтып атабыз? Биз эми баягы чыгармачыл эмелер билет кайдан тыйын жасаш керек. Анан тиги конкурска катышып коелу, бул конкурска катышып коелу десем, заявка берсе, баары эле кой деп атат да, албайбыз деп. Эмнеге десек, биринчиден баягы алдын ала утуп кетесиңер. Экинчиден бул гибридный, таза жасалма интеллект эмес деп албай атат да. Тиги конкурстарда таза жасалма Таза интеллект берет. жасасын деп өзүнчө ал бизге тосмо да. Себеби биздики жакшы чыкты. Мисалы үчүн мындай чыкканда айылдан көргөн эл бул жерде жасалма деп айта албайт да. Ошончо реалдуу болду. Ошончо реалдуу болду. Ама азыр биякта шаарда из бала болгондо баягы вай деп беришет го. Макул деп атабыз эми силердики чыкты. Тасма чыкканда көрөбүз, баа ошондо баалагыла азыр үзүндүлөрдөн көрүп алып мет бергиле деп. Эмне себептен жасалма интеллектти тандадыңыз? Актерлордон мындай артыкчылыгы эмнеде болду? Живой кинодон. Эми азыр баягы өткөндө сиздин подкастыңызда Аскар Кайшыш айткандай мен жаңылгым келбейт. Бирок эми деңгээл азыр баягы чыгармачылык гана башка да. Анын үчүн азыр ошондой Барсбектин харизмасын көрсөтүп, мындай эметкен киши жок деп ойлойм. Андай актер табылбайт да. Анан баягы эле мисалы үчүн баягы эле комиктерди күлгүзүп эметкен. Анан Барсбек кылып койсоң дейт. Көчөк эле комик эмес беле. Ооба. Барсбек кылып калат. Мындай серьезно воспринимать этип болот да. А Барсбектин образын кандай болуш керек экенин каяктан тарттыңар? Мына мен Кытайдын архивтерине чейин таап чыктым. Ал жактан жазып атат, ал убакытта Барсбектин убагында кыргыздар башкача болгон, мындай светловолосый, голубоглазый деп жазылып турат. Чын деле ошондойбу? Енисейдин кыргыздары ошондой болгон да бирок. Бул талаш нерсе да. Талаш нерсе кандай андан баягы биз айтабыз го, пилди ар кайсы тарабынан келип көрсөң, ар кайсы жагын көрөсүң да. Мисалы үчүн алдынан келсең, алдыңкы бутун көрөсүң же, хоботун көрөсүң. Мындай пилди толук көргөн эмес да булар. Биз чар жай жашаганбыз. Анан андай аныкташ кыйын болгон да, кандай эл болгон. Анан жанагы биз рассаларга бөлүп жүрбөйбүз, монголоид тигиндей мындай деп. Ушу монголоид деген сөз дагы мындай күнөм да. Эми биз монголоид, Чыңгыз хан бизди баскандан кийин эле монголоид болдук. Ошондой деп айтып атам. Бирок негизи хан биздики басымдуулабы деп биз ошого чечимге келип калабыз азыр. Себеби эми баягы кандай ата кууд экен, кандай эне тууд экен дегендей эми ошончо монгол болуш керек да, баары энелерди төрөтүш үчүнчү. Хан аралаш үчүн. Эми анча эл жок болчу да. Ошончо сиңилишип, ошончо эле митис болуш үчүн кыска болуп убакытта мүмкүн эмес да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, башынан эле биз ушундай болгонбуз. Эми баягы славяндар пайда болуп, алар бөлүнүп, ушунун ажыгын пайда болгондон анан славяндар деп өзүнчө бөлүп, бизди бияка бөлүп, монголоид деп. Менин оюмча жанакы Петр Биринчинин саясатын биз эсеп боюнча Хрущев токтоткон да. Ошого чейин 3-4 кылып бизди тарыхты жанчып келген да. Хрущевдун токтоткон себеби бул архивтер Кытайда, Европада, Саудияда чыга баштаган да. Анын баарын жогото албайсыңар, койгулачы деп анан КГБга тапшырма берген.
ошол тапшырманы биз көрдүк да. Кол коюп көрдүк да. Ошондо Барсбек Кагандын жүзүн кантип тарттыңар? Эмнеден алдыңар? Эми аны айтканда режиссердун немеси, анан биз жардам берген Манас театры болду да. Анан Манасты жанагы биз китепте карандаш менен тартылган башка дейт да. Манастын сүрөттөлгөнү анык китепте жазылган, айтылган да. Кичине башкачараак. Анан моундай кыргызга окшойсуң. Ушу Барсбекте ушундай болсо болот да işte. Ар жерде аксакалдар менен, манасчылар менен бир отуруп кеңештик да. Мындай болсо болобу десек, анан ооба Манас мындан да страшныйраак болгон дейт. Сүрдү деген. А Манас менен Барсбектин эмне немеси бар? Биз ошону Манастын тукумубуз деп жүрөбүз да. Анан бизге эметтик, анан биз бир нерсеге таянышыбыз керек болду да. Анан биз ураныбыз Манас дегенден кийин Манастан бери тартып эметтик. Анан манасчыларды биз колго алганыбыз себеби ошол алар көптү билет деп эметтик да. Эл кандай болгон, кандай сүрөттөлгөн дегенде, анан ошол сүрөттөр ошондоктон чыкты да, манасчыларга акылдаштык. Ошондо Барсбек эми кимге окшош болуп калды? Жарым жартылай Манаска окшоду, мындай бет түзүлүшү. Мындай жөнөкөй эле. Азыркы кыргыздарга окшош. Енисей кыргыздарга окшош эмеспи? Андай эмес. Эми ортосу да кыскасы. Ортосу. Бул сүрөт жок болгондон кийин бизге кыйын болду. Анан биз ушундай деп элестетебиз деп жоопкерчиликти алып алдык. Анан костюмдар жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Мындай живой кино тартайын дегенде костюмдар бирөөлөр мындай кийилген, бирөөлөр мындай кийилген деп. Силер кандай костюмдар тандадыңыз? Жасалмайт. Бизде билесиз го, тиги 90-жылдары биз Булгардан тигилген кийимдерди баалачу элек го. Кожаный кажак. Кыргызда териден тигилгенди муну байлар кийчү эмес да. Кедейлер кийчү. Себеби мал көп болгон. Анан тери көп болгон да. Анан ошон үчүн кедейлер кийген деп эсептедик. Жибек жолунан өткөн жана трикотаждарды ошо байлар, хандар кийген, ошондой кылып тарттык да. Булгарын азайтып трикотаж көбөйтүп тарттык. Анан ушул Инстаграмдан бир критиканы сыноолорду окудум деп атпаймынбы? Ошолдун бир сыноосу эмне үчүн бир да Кыргызда калпак жок деп сурап атышат. Бар, калпак. Барбы? Бар. Трейлерге кошулбай калсак. Кыргызда калпак. Биз мындай болду да. Айтыш жөнүндө талаш бар. Кимден качан чыккан деген. Күрөш кайдан чыккан деген талаш бар. Анан бүркүт жөнүндө талаш бар. Биз ошону Барсбектин доору менен бекитип койдук да. Ошондо бар болгон деп, ошону аныктап. Ошону тарыхчылар аныктадыбы? Далилдери менен. Архивтерден таап. Эми көбүнчө сарп архивден анан изилдөөчүлөр мындай да. Бөлүп изилдейт да. Анан ошону биз окуп жана китеп жазганда ошондон болду да. Кандай болгонбуз, анан кайда батабыз деген сөздөн башталып, анан доорлор өскөн сайын майдаланып көбөйүп кетет да. Ошону эсептегенде кыргыздын мүнөзү пайда болот экен да. Баягы эч кимге кошулган эмес, мындай болгон деп бааниси чыкты да. Анан жана китеп жазганда дагы жок, сценарий жазганда дагы бул Барсбек эң чоң душманы бул көк түрктөр болгон да, Каганат. Көк түрк каган, экинчи түрк каганат деп айтылат. Бул абдан жакын эл болгон да бизге. Бирок эмнегедир аябай чоң душман болгон да. Эмне үчүн түшүнбөй койдум. Биз ошону тарттык да, душман кылып. Экинчи тасмасы тартылганда ал жерде чоң чатактар бар, ошолорду да көрсөтүп тартабыз да. Экинчи түрк каганаттын азыркы мурасы, наследниктери ким азыр? Жок, алар жок болушту да ошо менен. Мына мен өзүм тарыхый кинолорду жакшы көрөм. Мындай эң хитке кирген бул албетте Гладиатор, албетте Храброе сердце, албетте
Троя, анан 300 спартанец дегендер. Ошолордун баарын мен көрүп атканда анан параллелдүү тарыхты изилдейм да. Ошол кинолордун ичинде абдан көп мындай орустар айткандай художественный вымысел деген бар да. Айтма. Ооба, калп айтмасы бар. Мисалы үчүн гладиатор өзү андай жок экен, тиги Рим императорун баласы эмес такыр эле башка киши өлтүргөн. Мисалы үчүн да, анан Храброе сердцеда дагы ошондой эле бар. Трояда дагы 10 жылдык Троянын согушун 10 күндө эле көрсөтүп коюшкан булар. Троянын Троян аттын ичинде Ахиллес жок болгон. Ал убакытта уже өлүп калган болчу. Ошондой көп фактылар бар да. Ушул Барсбек Каганда канчалык тарыхый чындыгы бар, канчалык жанагындай чыгармачылык калп айтууну кошуп койдуңуз? Биз тескерисинче жумшактык да. Себеби тарыхта катаал жерлер көп болгон да. Зөөкүрлүк көп болгон. Ошо зөөкүрлүктү да эл эметпесин деп кичине жумшактык да. Тигини муздаган, муну мынткен, тинткен. Заман ошондой болчу да. Ошондо кичине жумшактык да, жайнап. Ошон үчүн мен айта алам, 90% чындык деп ойлойм. Мен ошого өзүм ишенип, анан тасмага барып сценарийге түшүрдүк да. Мага деле бирөө көндүрүш кыйын да негизи эле. Муну мен көнгөндөн кийин мен ойлойм, көп эле ушундай болуш керек. Мисалы үчүн мына тарыхты карап көрсөм, эң мындай жок, эң эмес, мен оюмча бир чыр эмес. Чындыкпы же чындык эмеспи деген бир күнөм, бир факты бул Барсбек Кагандын жубайы жөнүндө. Бул деген мүмкүн Күлтегин деген бул жана экинчи түрк каганаттын негиздөөчүсүнүн эжеси болгон деген маалымат чыгып атат. Анан ошол эң акырында ошол Барсбек Каганды түрктөргө салып берди. Мындайча айтканда, жанагындай предательство кылып кетти деген немелер бар экен. Ошол боюнча киноңузда көрсөтүлгөнбү? Жок. Бул талаш нерсе да. Талаш нерсе бул бир, анан биз көп ойлойбуз да, ошо сатып койсо эле анан байла болуп калды экен депчи. Барсбекти мамлекеттик курулуш боюнча баардык эмелер чечилген да. Аскери жагы кандай болгон, чалгын кандай болгон, дипломатия кандай болгон, ички иштер кандай болгон, бүт баары жакшы жасалган да. Ошон үчүн гана каганат болуп, 6 миллионду башкарып, мындай да, мисалы үчүн бирөөгө баш ийиш үчүн ага көнүш керек да. Же коркуш керек. Кыргыздардын мына коркунуч деле эч кандай мүнөзү жок да. Эч кандай баягы аша чаап кеткен мындай үстөмдүк кылчу эч нерсе жок болгон да. Ошон үчүн бул кыргыздарды менен акыйкат болгон үчүн эле кошулушкан да көбү. Дагы биз немен коштук тасмага. Кыргыздар ошо каган пайда болуп баягы түптөгөнгө чейин улар өзүнчө болуп, жанагы азыркы айткан боюнча наемниктер көп болгон да. Группа болуп өзүнчө ошону жардамчылар. Барсбек өзүнө тартып алган да. Ошон үчүн орусча айтканда боеспособность резко скачок берген да. Ошон үчүн баягы танга да үстөмдүк кылып, тиш көрсөтүп, көктүктөргө тиш көрсөтүп, жөн жаткыла деп эметип турган болгон да. Ошон үчүн Тан империясы биз менен эсептешип, мындай катташып, соода жүргүзүп ушундай болгон да. Мен дагы окуп көрдүм, толук кандуу сиздин сөзүңүзгө ошол дипломатия жөнүндө да кошулуп кетет элем. Анткени Тан империясы бул азыркы Кытай да, ошондой эле эме болчу. Бизде 1 миллион калк десеңиз, аларда андан көп болчу Кытайлар ошол убакытта. 5 миллион, 6 миллион ошондой эле болчу. Анан бул жакта килейген чоң экинчи түрк каганаты бар. Ошолордун арасында кыргыз элин сактап, ошондой эле жок болуп калышы мүмкүн. Анткени чоң империя кол салып эле жок кылып койсо, сиз айткандай заман ошондой болчу да. Ташпор, доор болчу ошондо. Анан ошол дипломатияны түптөгөн, мындайча айтканда, кыргыздардын эң биринчи дипломаты болгон ошол. Анан негиздөөчүсү мамлекетчил, жана государственник деп коет, мамлекетчил болгон. Анан ошол
Барысбек Кагандын көп мындай эмелери бар экен, салымдары бар экен, бирок азыркы көрүүчүлөргө эң негизги кайсы идеяны берип атат бул тасма? Эң негизгиси баягы ырыс алды ынтымак дегенде ынтымакка чакырган да. Себеби Бөлүнбөш керек. бөлүнбөш керек. Биринчи анан эң чоң мындай экономикада дагы чоң ресурс бул эл да. Анан ошону түшүндүргөнгө жетишкен да болчу. Элди мындай жөн эле Асия эле өлтүрө бергенден пайда жок, кан төккөндөн пайда жок. Андан ынтымакташалы, соода жүргүзөлү, өсөлү деп анан ошону жеткизе билген да. Анан алар Барысбек Кагандын эмеси эми баягы дипломатический оюн жүргүзгөн да. Сен тигинтсең мындай болот, мындай кылсаң мындай болот деп так түшүндүрө алган да. Себеби Барысбекте жанакы чоң жерди басып тургандан чалгынчылар негизи күчтүү болгон да. Маалымат тез жыйналып, тез өсүп турган. Себеби азыр биз интернет менен колдонуп атпайбызбы? Кыргыздын маалымат ташуусу эң жеңил болгон да, себеби ат алмаштыруу жеңил болгон да. Ошон үчүн 50 чакырымдан бир ат демесең, кийинки айылга барсаң, айылдан жаңы ат берип, кийим берип, тамагын берип, суусун берип, анан аттандырып кайтып, тигинин атын алып калган. Ал жайылып, кайта семирип, өзүнө келген, ушундай болгон да. Ошон үчүн маалымат Барысбекте тез жүргөн да. Тиги тарапка дагы, артка дагы маалымат тез жетип турган. Анан чалгынчылар күчтүү болгон. Сиңишип калган да көп негизи Кытайдын эң чоң мындай даражага жеткени Тан династиясы болгон да. Себеби азыркы Монголия көп жерлерди басып турган да. Анан даже бизде могу жерлерди дагы Кытайлар мындай биздики деп турган да. 751-жылы таласта саулаш болгондо анан ошондо жылган булар. Артка чегип азыр тоонун ар жагынан кетишкен да. Азыркы Кыргызстан болгон жагдайга аябай окшош болуп атат. Мына азыр биз эки Индия эмес, кичинекей эле бир площадьты ээлеп атабыз, бирок ошондо дагы бөлүнгөнгө кандайдыр бир кадамдарды жасап атабыз да. Бияк регион бөлүнүп, депутат болгондо эң биринчи сурообуз каяктан чыгат экен, биздин клубун бекен, биздин райондон бекен деп айылга чейин бөлүнүп кетебиз да. Ошон үчүн Барысбек Кагандын бир чоң идеясы бул бөлүнбөш керек. Ал не то что регион айыл, ал сиз айткандай 90 хандын башын кошуп бир чоң кыргыз каганатын түптөгөн инсан. Эгерде бирге болсок, күчтүү болобуз, анда бир дагы чоң империянын бизге тиши өтпөйт деген идеясын айтып атат. Экинчиси, жанагы дипломатия жагы, мына Тан азыркы Кытай, алар менен эч кандай согушканга мындай кажети жок, соода кылыш керек, иштеш керек, наоборот, анын артынан өнүгүш керек деген дагы идеяны айтып атат. Азыр мына экинчи түрк каганаттын ордуна Турция бар, киреген Турция бар. Андан тышкары Россия кошулду. Ошонун ортосунда кичинекей Кыргызстан калыш үчүн жалаң эле дипломатия, туура түшүндүрмө, соода, мындай ошентип эле кыргыз элин сактап калыш керек деген ой болуп атат. Анткени ошол убакытта доор канчалык кыйын болсо, азыр деле өзүңүз көрүп атасыз, геополитикада ошого баратабыз. Жөндөн жок эле чоң державалар башка кичинекей өлкөлөргө кол салып атат. Бир заматта бомбалап салып атат. Мына проливтин баарын жаап атышат. Бир эле эмеси менен эч кандай эл аралык мыйзамдарды карабай эле эметип атат. Ошондо кыргыздар кыйналып калабыз да, эгерде жанагындай таанышмандык, көрөгөчтүктү көрсөтпөсөк. Ошол кинонун мааниси ушундай глобалдуу болуп атат деп ойлойм да. Аспектте эң чоң анда деле бөлүнөйүн деген көп саясатчылар, хандар болгон деп ойлойм да. Бирок бул Кагандын бир эрежеси эгерде бөлүнсөң, жоопкерчиликти ошончо көтөрөсүң деген да. Мисалы үчүн чара башчылыкта көп нерселер болот да. Урдайт, алдайт, же болбосо киши өлтүрүлөт. Ошондо ошол элге берип койгон да, өзүңөр жазалап алып. Акыйкаттуу жазалабасаңар, шайлоого катышпайсыңар, казанга кол салбайсыңар. Эме болгон да, өзүнүн каражаты болгон Кагандын. Ошондон тийишпейсиңер, жардамын албайсыңар деп ушундай эрежелерди киргизген да. Мындай адилеттүү мыйзамдарды кабыл алган экен да. Ошондо жоопкерчиликти өстүргөн да. Эгерде
катышсаң бул гана пайдасы эмес, зыянын тартасың деп айткан да. Ошон үчүн мисалы үчүн бир нерсени азыр көрсөтөлү, экинчи тасмада көрсөтөлү деп атабыз. Адамга уйгурлук кылыш үчүн эме жок, себеп жок экен да. Көбүнчөсүн сурасаң эле ачкачылык, жумуш жок дейт го. Эми андай эмес да. Кошупсаң деле өзүң курсаң тойгузасың дегендей. Ошон үчүн уйгурлукка катуу жаза берген да. Ал эмес айтылат, соттолгон эмес депчи. Кармалган жерден башын алып чыккан да. Анан саз келген соң анын атасынын мойнуна илип же канжыгасына байлап койчу экен баласын, уйгур баласынын эмесин. Башынбы? Башын. Анан бир айбы ушундай мөөнөт эметкен да. Баягы терис шыпырылганга чейин ошону асырып жүрүш керек деп. Себеби уйгурлук аябай чоң кылмыш деп эсептелген. А бирок киши өлтүрүү муну ойлонгон да, соттолгон. Эмне себептен өлтүрдүң деп анан ал өзүн айтат да. Мен мындай кылып койду, карындашымды тагынтып койду, же болбосо деп ошон үчүн өлтүрдүм дейт да. Сот айтат да, макул дейт да. Сен өзүң өшүңдү алыпсың, өлтүрүпсүң деп анан өлгөн киши аккан, жабак тарткан үй бүлөк айтат, эмне кыласың? Кунун төлөп берсинби же өлтүрөлүбү дейт. Анан алар кандай жашаса ошого жакшы чечим кабыл болчу да. Биз бакчы кишибиз өлдү, кунун төлөсүн, жашап кетели деп. Кунун төлөп, ал дагы ошо менен бүткөн да. Өлтүрүлгөн эмес, чөнтөк менен жооп берген да. Тосмо арыз жазып берген. Азыркы айткандай. Ошондой болгон да. Өлтүр десе өлтүрүлгөн. Ал киши дагы өзүнө да ыраазы да. Өчүн алды. Ошого жараша тагдырына жазылды деп. Жүрөгү тынчыды. Тынчыды деп. Акыйкат болгон да ошондой. Заманбап тили менен айтканда, паракорчулуктарга чоң кандайдыр бир согуш жарыялаган экен да. Паракорчу өлтүргүчкө караганда өйдөрөөк анан катуураак жазаланган экен да ошондо. Ошон үчүн паракорчулукту жоёгондо мамлекеттик күчтүү болот окшойт да. Албетте, бул паракорчулукта бул жанакы күбөдөй эле да. Күбө кийимге, шкафка кирип алып жейт го. Ошондой эле да. Билинбейт, көрүнбөйт, бирок жей беришет да бирөөнү каттаган ошондой эле кылат да. Анан ушул жасалма интеллект менен сиз ошондой чечим кабыл алдыңыз. Жасалма интеллект менен бул кинону тартабыз деп. Анан чет элдик бир компанияны жалдадыңыз, туурабы? Ошол жасап берди. Кайсы чет элдик компания? Анан кандай болду ошол? Муну айтып отурса кыйын эле. Силер үчүн калып бизге чын дегенде биз башында ар кандай студияларга айттык да. Могу жагын тартып бергиле деп. Макул дейт, акчасын алат, жиберет. Жибергени баягы азыркы Инстаграмда жүргөн эмелердей мультфильм да. Динамика жок, физикасы жок, естественный эмес жок. Реалдуу эмес. Реалдуу эмес. Анан ага дагы домат кое албайсың, акчамды алып кел деп айта албайсың. Айтат, мына кечирип койдум. Баягы айткандай мындай костюм болгондон кийин топчусу турат, жакасы турат, тулду да кечирип кой дейт. Ошондой ал көп эме болду. Биз көп каражат ошого жегизип койдук да. Андан кийин ошентип калып атып, анан бир компания жоопкерчиликти алды. Мен жооп берем. Анан мындай эмеге чыктык да, динамика. Кайсы компания? Кайсы өлкөдөн? Россиядан, бирок Россиядан дагы болгондо эми азыр санкция көп болгондуктан биз Дубай аркылуу дагы көп нерселер жасадык да. Дубайга заказды түшүрүп, анан алар чачып Белоруссияга, Украинадан жана Европага качып кеткендерди ошол жакта Европада жасашты. Көбүнчөсү эми баягы орустар, белорустар, арабтар кичине катышты Дубайдагы. Украинецтер качкандар катышты да. Ошондо аларды команда болду да, бир студиянын командасы. Хронометражы 1,5 саат. 90 мүнөт. 90 мүнөт. 90 мүнөттү жасалма интеллект менен тартыш бул деген чоң жумуш. Анткени мен билиш боюнча канча 15 секунд, 30 секунд эле берет. 15 секунд. 15 секунд. Ошо эми 15 секундтан чогулттуңарбы 90 мүнөттө? 15 секундта окушпай калат да. 15 секундта 10 жолу оңдош керек деп жагыш үчүн. Анан кийинки 15 секундта ошого улап кетиш керек да.
Ооба, окшошкондой болду. Бир кадр болуш керек. Кеспен чойгондо бир эме болуш керек да. Ошол азап болду да. Мисалы үчүн азыркы эсеп боюнча айтып атышат. Жагабай калган неме материал 400 терабайт деп айтты исходный. Ого, жана брактар, э? Ал баары жыйнап коюшту, анан аягында ошону сактаганга өзүнчө акча болуп калды да, дисктер. Анан койчу деп көбүн сактабай эле өчүрүп салып атты. Жана брактарды өчүрдү. Канча убакыт алды ошонун баарын жасаганга? 8-9 ай болду, бирок мындай бир нукка түшкөнүбүз жарым жыл болду да. Биринчи 3-4 ай аябай эле кыйналдык. Себеби жанакындай бизди алар түшүнбөйт. Анан алар баягы Европадагыдай кылып тартып коет. Анан күлгүзөт, мындай күлгөн эмеспиз биз. Ошого чейин мимикасы мындай болгон. Деген каган кыргызбыз, кийинки сценада мындай иш кылат. Ошон үчүн азыр эмеси эмоциясы мындай болуш керек. Кыргыздар эмес, билбейт да. Биздин өзгөчөлүктү билбейт да. А Кыргызстанда ошондой деңгээлдеги адистер жок бекен? Жок. Жок экен, э? Анда ошондо булар өзүнүн түшүнүгү боюнча жасайт, силер эмне деп койсок, кыргыздаштырасыңар да, кыргызга адаптация кылып, ошондой жумуш болду. Эми азыр жөнөкөй айтканда эми баары бүттү мына, эт бышты деп коебуз. Эми ушуну тарткан кишиге келгенде, кыргызчалаганда өзүнчө бул эме да, машакат да. Себеби эми муну айтса болбой, бирок эми баягы болушунча жумшартып айтайын. Азыр кызганыч пайда болду да. Тирүү баягы жеңил тасмаларга тарткан балдар жардам бергиси келбей калды бизге. Себеби баягы которгондо эле кыргыз актер сүйлөп бериш керек да. Ооба. Барсбекти өзүнчө, Кемпирди өзүнчө, Чалды өзүнчө киши. Алар айчай искусственный интеллекттин алса карматчы деп ушундай сөз. Түшүнүксүз. Мындай түшүнүк жокпу? Болду. Жасалма интеллект биздин турмушка келди. Элекпиз. Келди, буну менен иштеш керек, буну менен пайдаланыш керек. Жана мурда билесизби? Гезиттерден интернетке өткөндө, ой, гезит өлбөйт, бул интернеттин болбойт, жарабайт деп эле отуруп, мына азыр гезит жок болду, анан кийин интернет келди, болду. Телевидение да өлбөдү. Ооба, bundan кете албайсың. Ошондой түшүнүк жок бекен бизде. Эми ага жете элек, себеби азыр мүмкүн жанагы жөнөкөй тасмаларга заказдар бар, талап бар, ошон үчүн ал ошолор менен алек болуп да. Ал жерде жоопкерчилик азыраак, кишинин акчасы азыраак болсо да жоопкерчилик жок кайсы да. Анан талап деле эмес, мисалы үчүн азыр менин билишимче ай сайын 10-12 кино тасма чыгып атат, биздин балдар тартып атат. Ошолор менен алек болуп эле бизге мындай колго ашып калыш, биз деле убагында жардам берди кылсаң, байке койчу, мындай иштетпечи деп. Кызганыч деген бул жанагы живой кино жок болуп, жасалма интеллект басып кетет деген кызганычпы? Ооба. Ошодон коркуп атышат. Бул эми мисалы үчүн алар эми баягы өзлөрү чыгармачылык иштер бир тармактын кишилери да. Мен экономист катары бул нерсе каалайбызбы, каалабайбызбы, бул бизди басат. Эмне үчүн басат? Себеби азыр роботтор чыга баштады. Робот чыкканда мунун залакасы элге жумушсуздук алып келет да. А жумушсуз кишини эмне кылыш керек? Бул менен алек кылыш керек да. Силердин тил боюнча контент жасаш керек. Тасма тартыш керек, эмне керек. Жасалма интеллект муну промышленный масштабта жасайт да. Каалагандай заказ берсең, ошондой чыгарып берет. Ошо мисалы үчүн эртең менен заказ түшсө, кечинде даяр кылып бере берет да. Кечиктирбей. Адамдар баягы ойлогондой жасай албайт да, мисалы үчүн андай темп керек да. Мисалы үчүн опрос кылат да, кечинде опрос кылат, кечинде опростун жыйынтыгы менен эртең менен ошого жараша кино тартып коюш мүмкүн да. То есть ужин кандай жесең, завтрак муну жейм десең, ошондой пайда болот да контент. Биздин анализ боюнча ошого бартабыз да. Ошон үчүн бизде кыргыздарды мен
Өтүнүш кыйын го, мен ойлойм ошого чакырган да. Искусственный ошо жасалма интеллекттин мындай колдонгонго. Бул кадимки эле мисалы үчүн кашык жок деле кол менен жеп чыгып эле. Кашык пайда болду, вилка пайда болду. Колдонуп чыгыбайбызбы? Өнүгүү мындай башкача өзгөгө келип атат да. Ошого жараша эле искусственный интеллект каалайбызбы, каалабайбызбы бул эми кээде колду көндүрүп алса, бул арзан нерсе да. Азыр биз жаңы баштаган үчүн чыгымыбыз көп болуп кетти. Бирок кийинки тасмалар арзанга түшөт деп ойлойм. Тажрыйба болот. Тажрыйба болот. Анан жоопкерчиликти алган кишилер пайда болду да. Мен мынча акча берсем, минутасы мынча болот деп бизге уже Түшүнүп калдыңыз. түшүнүп калдым да. Ички кухняны түшүнүп калдыңыз. Сыр болбосо канча каражат кетти ушу киного? Биз жанагы башында айтпаганбы, тиги жанакындай кичине алдангандай болуп калдык да. Ошо менен кошо. Ошону эсептей элекпиз биз. Аны кошпогондочу? Ушул 90 мүнөткө канча кетти? Эми акыркы компанияныкы $1,5 миллион теги болду дейм. Биз нукка түшкөндөн кийинкиси, нукка чейинкиси дагы $1,5 миллион. Мисалы үчүн актерлор менен кино тартсаңыз бюджети канча болмок? мага сунуш беришкен, мисалы үчүн жана аттарын айтса болобу, 3 миллион деген сөз болгон, 5 миллион деп айтылган. Анан ошондон өсүп кете берген да. Европалыктар менен да иштештим да мен. Алар 10 дейт, анан 5-ин бересиң, анан прокаттын жарымын бересиң деп ушундай сунуштар түштү. Ушундай Европада $10 миллион тартып бересиң. 10 миллионго тартабыз, бирок 5 миллион нак бересиң, 5 миллионго прокат жарым бересиң деп ушундай. Эми сунуштуу болгон да. Макул ойлонолду деп эле. Демек жасалма интеллект арзаныраак экен да. Эми негизи ошого алып баратат да. Арзандатуунун негизи эмеси да. Мисалы үчүн келиндер капа болбос, жана кир жууган машина, мультиварка бүт баары ошо колду алыш үчүн да, мен колду бошотуш үчүн да. Ооба. Бул искусственный интеллект ошол жалкоолуктун иши да. Лейн двигатель прогресса деп коет. Ооба. Ошого атат да. Эми бул жерден мен мисалы үчүн 10 жыл баягы окуу жайда, өзүм негиздеген окуу жайга академиктерге, доктор науктага, илимдин докторлоруна айтчумун да. Баланы жообуна жараша жооп баа койбогула дечимин да. Неге дейт, анан жоопту жаттап алса болот да. Суроону жаттабайт. Кандай суроо берсе, кандай татаал суроо берсе, демек ошол деңгээлге бала жетти. Түшүндүңүзбү? Ооба. Эми агай эмне десе, ал значит экинин деңгээли да. Агай эмне үчүн асман жашыл көк десе, эмне үчүн космос караңгы, биздин асманыбыз көк деп чыкса, бул демек чоң деңгээлге жетип алды да. Биз көбүнчө айтабыз да. Эмне үчүн түн менен күн алмашат деген сөздү келгенде баары айтат. Көлөкө жагы караңгы болот, күн тийген жагы жаак болот айтат. Эмне үчүн космос эчтеке жолтоосу жок, караңгы деп ушунду суроо берсе, буга деле жооп бар, бирок башкача жооп бериш керек да. Космосто кислород жок, мындай чагылдаган нерсе жок деп. Бирок анын деле жообу бар, бирок бала, студент бала окуучу ага ошого жетиш керек да. Өзү жетиш керек да. Эмне үчүн деп. Анан эми ошон үчүн азыр ошол заман келди да. Мисалы үчүн искусственный жасалма интеллектке тапшырма бергенди, суроо бергенди үйрөнүш керек да. промпт жазган. Ошол тапшырма да. Суроо, тапшырма. Ошону бизде көбүбүз билбейбиз да, ошо тапшырма бергенди. Азыр бийликтин да кыйналып атканы ошондо да. Тапшырма бергенди билбейт, талап койгонду билбейт. Анан талап койсо эле, анан жанакындай революция башталат. Вай дей баштап. Ошондой болот да. $1,5 миллион ошондо сиз жеке өзүңүздүн чөнтөгүңүздү төлөдүңүзбү же мамлекет жардам бердиби? Мамлекеттен батасын эле берген болбосо, мамлекеттен азыр мындай көп деле эметпейбиз да. Мен ойлойм, күлкүнүчтүү айтпай деле койсо болот, бирок мамлекет жолтоо болбосо экен деп эле тиленебиз да. Биз ушундайга жеткизип койду да азырчы. Деп эле тийбесе экен деп. Өзүңүздүн каражатыңыз ошондой, жеке каражатыңыз.
Манча нак акча өзүмдө болбой калды. Достук Россиядагы достук жардам берди. Ал мындай насыя да. Аз жаап алсам баягы. Кайсы жасалма интеллект менен колдондуңуз? Кайсы программаны? Мунун балдары мага айтпай атат да көбүнчөсүнөн. Тиги бу деп кетти, макул деп билем деле кийдигишпей. Алар ойлоп атат да биз кийинки эмеде тасмада бизди баягы түрүп коет деп, Четтетип коет деп. четтетип коет деп мага көп нерселерин айтпай атат да. Бирок мен түшүнгөнүмчө Кытайдын бир немелери. Кытайдыкы. Кытайдын немелери. Мен сураган себебим анткени мен мисалы үчүн мен деле колдоном да, ар бирибиз колдонуп калыш болуш керек. Кыргыздарды мындай промпт, сиз айткандай промпт жазып атканда мындай башкача кылып чыгарып коет да, бир монголдорго окшоштуруп коет, кытайларга окшоштуруп коет. Анан сиз ушул Барсбекти тартып атканда ушу геройлорду кантип кыргызга окшоштурдуңуз? Түшүнбөйт да кыргыз деген ким экенин. Биз ошодо деген сөз бар экен, референс деген сөз бар экен. Анан жасалма интеллект таанымал кишилер болсо өткөзбөйт экен да. Ооба. Голливудтун актерин койсоң өткөзбөйт экен. Авторский Право. право. Бирок эме сатылат экен беттер. Мен укканым боюнча. Расмий түрдө. Кытайда азыр ошол бизнес болуп пайда болуптур да. Өзүң бетиң сатсаң болот экен да. 1 жылга же 2 жылга аренда берет экен. Анан ошондон колдоно берет экен. Ошондой экен. Бул азыр өтүп кетебиз да, ичинен жаңы укат да. Жаңы телефон алганда чукулаганда эле чукулап кетебиз да. Бирок мен ойлойм, Барсбек аган баягы жакшы деңгээлге чыкты деп ойлойм да, жасалган боюнча. Мен сураган себебим ушу Инстаграмдан да окуп калдым. Кыргыздар кытайларга окшош болуп калыптыр дегенсин айтып атышат. Трейлерде бөлүнүп чыгат да. Ошол жакта кытайлар көбүрөөк көрүнүп калган болуш керек да. Кыргыздар кыргыз эле болуп тартылган. Ушул жасалма интеллект менен жасалган тасмада эң кооз кадр кайсы болду деп ойлойсуз? Аны айтсам кызык кетип калабыз эмеге, тасмага. Сиз сөз менен айтасыз да, наоборот, ошо көрөм деп, көрүш керек деп барат да элдер. Жерде бир момент бар да, Тан империясында эме болот. Бийлик алмашуу, оппозицияга жанакы наследный принцтерди куугунтукка алып баштайт да. Ошолорго качып келип Барсбекке жашырынышат. Ошол Барсбек ошону политический убежище берет да. Эмелессеңиз, азыркы Кытайдын оппозициясын биз катып алсак. Чатак болот, чоң чатак болот. Ошондой эле да. Биз ошону сценарийс абдан жакшы койду да. Ошону биз тарыхтарда чукуп көрдүк, болгон экен ал. Анан азыркы бир интернетте жүрөт. Кагандын алдында Кытайдын эмеси императору чөгөлөп турган тартты. Бирок ал анча эмес, бирок ошого жакыныраак болгон экен да. Качып келип башкалакалаган экен да. Анан Кытайдан Тан империясынан коркпой Барсбектин деми жеткенин мындай бул аныкталган нерсе да. Элестеңиз, ошон азыр биз Кытайга түшүнтпөй десек. Ушундай мамиле болот. Ошол ойлойм, ушундай бул эми бир эле эпизод да, мындай бир эле бөлүгү. Ушундай эмелерди көрүп анан кыргыз болуп туулуп калганыма деп мындай эметесиң да, сыймыктанасың да. Анан көп эле айтып коюп, биз жалкообуз, анан тигибиз бул андай эмес да. Мына сценарий өзүңүз жаздыңыз деп атпайсызбы? Анан тиги эми сценарий башыңызда да, анан жасалма интеллектке өттү. Мындай ар бир эпизоддорун көрүп алдыңыз. Эң мындай жүрөктөн алган эпизод кайсы болду? Эң мындай переживать этип, даже сценарийден күчтүү болуп кетти ушул жак деген нерсе кайсы болду? Эми андай жок, бирок мен ойлогонго баягы тил менен, анан адеп, орустар, анан тигилер булар болуп биздин эмени түшүнбөйт да, менталитетти. Ойдогудай азыр
эми болушунча чыгардык, жанчып атыпчы, оңдоп атып оңдоттук. Эми экинчи тасмада дагы жакшыраак чыгабы деп ойлойм да. Азыр эми мындай бүгүнкү күндө эң жакшы тасма деп ойлойм да, баягы тирүү кишиден дагы жасалма ашты болуш керек да менин оюмча. Мааниси боюнча дагы, сапаты боюнча. Бирок тирүү кишиден эмнени жасалма интеллект жакшыраак жасай албайт экен? Ошондойлор барбы? Башында болгон, бирок биз аны өттүк да. Жанакындай кылып адамды кошуп, динамикасын жасай албайт экен. Ошон үчүн адамды Адамды коштуңар. коштук. Ошонан жасалма интеллект кийинтип, ошол декорация жасабай, ошол эмеге акыбалга алып келип, эметет экен да. Жасап берет экен. Ошондон тышкары эң кыйын эмне болду ушул жасалма интеллектти үйрөтүш керек да. Бул деле азыр жаш бала да, жаңы төрөлдү да. Аны мен азыр айта албайм, себеби мен ал катышкан жокмун да. Онлайнда болду да. Көбүнчө мен жазып жиберем, алар мага кайта эме менен жиберет, интернет менен жиберет. Мен көрөм, болот, болбойт, могу жерде оңдот, тиягын оңдот. Онлайн иш болду да. Кишилер менен эми билесиз билбейсизби, көбүнчө ушу интернет менен IT менен кызмат алектенгенде үйдө эле жатып алып эле жасайт да көп нерселерди. Ооба. Интернет бар, Удаленка деп коюшат. ноутбук бар. Мен тамашалайм, тишиңди жуудуң беле деп тамашалап коем да. Тишин жуубай, тамак ичпей деле жасай иштей беришет. Чыгармачылык. Тамашаласам, все нормально деп коет. Анан эң дагы бир катуусын эмне үчүн эң биринчи бул орус тилинде жасалды. Барсбек жөнүндө кыргыз тилинде жасаш керек болчу деп. Жерде эки тамаша бар да. Тамаша мен айтам дегенде. Бизде кыргыздарды тоодон түшкөн деп баягы эсиңизде, мындай тамда сөз бар болчу да. Тоодон түшкөнсүңөр деп. Орустар өзгөчө ошондой айтат. Биз тоодон түшкөн эмеспиз, тоого чыккан элбиз да. Енисейде жашап, тоого чыкпай качыктык да. Бул сыймык нерсе да. Лучше гор, может быть, только другие горы дегендей. Тоо, чоң байлык, чоң сыймык. Өзүңүз эле байкап атасыздар, суу кенен, субтропический климат, 4 сезон бар. Биз жакшы нерсе да булчу. Анан ошого жараша жанакындай да. Орустун тили жарымы кыргыздыкы дегенден кийин эми ага деле мындай жыр келиштин эч кандай эмеси кажети жок. Бул эми айтсам философия да. Бирок чыгармачылык боюнча тапшырма бериш орусча жеңил болду. Анан орусча жаздырганда, анан орусча жанакындай продакшн компаниялар, студиялар Россияда кенен да. Жоопкерчиликти алып, мен дубляж жасап берем, мен саунд дизайн жасап берем деген жоопкерчиликти алып, анан тыйынын так айтканда болду. Бизде мынча пока бере бер, анан дагы көрөбүз деген Кыргызча да. ушинтип жүрүшөт. Ошон үчүн биз талапкерге салбай шашып калдык да. Биз ойлогонбуз 31-августка чыгаралы деп. Бирок азыр могу той топур менен 19-сентябрга жылдырдык да. Бул эми баягынан экинчиси биз кыргызча которуп берели деген ниет чоң болчу да. Азыр биз кыргыз фильмге ишенип турганбыз. Кыргыз фильмде өзгөрүүлөр болот, аппараттарын алмаштырып атты. Күздө кышка жакын сүйлөшөбүз деп коюшту. Ошол бойдон азыр токтоп калдык да. Анан эми ыкмага азыр көнүп атабыз, субтитрди кыргызча берели деп азыр көнүп атабыз. Ошо менен эми билбейм, элим сын такпай бир колдоп берсе жакшы болот эле да. Бирок кыргызча которулат. Сөзсүз. Которулду. Которулду. Жок, жана дубляж болот, Болот. Табылдыбы кишилер ким дубляж кылган? Эми биз азыр таянган академический үн театрлар болот экен да. Театрлар менен сүйлөшүп атабыз. Алар дагы азыр баягы той топурда жүрүшөт да, билесиз да. Бул көчмөндөр болду. Кол бошобой атат да.
Ошон үчүн кичине эметтебиз да. Ошого жеткизбей эле анан баягы тамашага дагы байкаган ошо кыргыз аттың айы кыргызча болсо жакшы болот эле деп айткан сөздү а почему по-кыргызски дейт деп орусча жазышат да. Комментарийчи. Эми талап койгондон кийин талапка жараша коюш керек да. Ай деп аттың айы деп койсо бизге жетет эле да ошочу. А ушул дубляжды сиз өзүңүз контролго аласызбы? Анткени үндөн абдан көп зависит этет да. Мисалы үчүн Барсбек агандын жүзү сонун болуп, жанагындай болуп, анан бир үнү туура эмес болуп калса эле бүт баары бузулат да ошо менен элечи. Жок, эми кыргыз менен эми тил табышабыз го, биз орустарды башка көзгө койгула атып жатат да. Жада бүт эле императорлор да чоң да. Тан империясынын эмеси императрицасы, Тибеттин эмеси чоңу, Византиянын чоңу, ар бирине мен үндү өзүм тандап бердим да. Список жырды. Буну кимге деп, анан мен муну Византияга, муну Тибетке, муну тиге деп өзүм жазып. Алар бүт кишилердин үндөрү да. Живой кишилердин да. Живой кишилердин. Анан мен түшүндүм, кыргызча тартылбаганы биринчиден жасалма интеллект орусчаны туура кабыл алат. Экинчиден продакшн студиялар дагы орусча тызыларды тагыраак билет. Бизде просто табылбай калды да андай студиялар. Ал эмес, кыргызча эмес, орусчасы да чатак болот азыр. Санкционный нелер киргизип, чектемелер. Аны англисче жазыш керек да. Англисче жазыш керек, анан кыйшык тил эметип коет. Анан биз эмне үчүн кыргызча кайта, ама орусча тирүү кишини дубляж кылдык. Себеби тапшырма бергенде улуттук анимациясын жасап берет да. Сөз сүйлөбөйт. Кытайча сүйлөп атабы, же орусча сүйлөп атабы, же хаколча сүйлөп түшүнбөйсүң. Ошондойбу. Анан отдельно сүйлөтүш керек. Отдельно анан тиги студияга берип, биз аябай кымбат студияны жалдадык. Голливудтун кинолорун которгон, дубляж жасаган студияга сүйлөштүк. Ого. Анан ошолор жакшылап бизге эметип берди да. Анан жакшы чыккан себеби айда дубляжга келгенде, сөзгө келгенде оозду окшошпай калат да. Ооба. Анан кайта жаңы генерация кылып, андан дагы 10 жолу чалынып болсо анан кайтадан ошо тилдин оозун түздөш үчүн көндүрүш үчүн. Эми азыр кыргызда кайта ошого келебиз да. Азыр орусча сүйлөп атат да. Эми кыргызча сүйлөп атат. Кайда жаңы тасма таткан эле болот да. Ага да каражат кетет окшойт да. Эми биз ойлоп атабыз, эми бизге азыр кыргыздын эл менен батасы керек. Тушоосун кесип берсе, андан кийин биз бул дүйнөгө чыгарабыз да. Дүйнөлүк прокаткабы? Кайсы тилде чыгарасыз? Биз 3 тилге которгул деп атабыз, англисче, француз болон, французда бүт Африка кетет. Африкан бар. Франция түшүнүштү. Анан англисче которобуз, ал Индия, Британиянын колониялары кетет да, мурунку колониялары кетет. И Европа. А үчүнчүсү? Орусча, эсен. Орусча. Кытайча кылбайсызбы? Эми Кытайдын жана цензурасынан өткөнгө бийлик бизге жардам берсе, тез өтүп кетсек жакшы болмок. Алар аябай катуу кетти эмеге. Контенткечи, пропаганда кандай, тигиндей эмне ой менен тартылды. Үчүн принцесса мынтип калды, эмнени ойлонуп атасың деп көп нерсени айтып. Компартия бар да, идеологиясы күчтүү да. Биринчи прокат Кыргызстанда болот. Канча күн? Эми жаңы жылга чейин көрөбүз. Жаңы жылга чейин бүт региондордо болот, же только Бишкектеби? Жок, бүт регион. Бүт региондорго болот. Биринчи орус тилинде, анан жана дубляждан кийин кыргыз тилинде болот, туурабы? Кыргыз. Эми биз ойлоп атабыз, баары жакшы болсо кыргыз тилин бекер эле берсекпи деп мамлекетке берсек, анан мамлекет айкөлдү кылып же сынакка чыгарат, же болсо сатабы өзү билет да. Маданият министрлиги менен сүйлөшүп атабыз. Мамлекетке акысыз өткөрүп берейин деп атасыңар. Белек катары. Кыргызчасын. Кыргызчасын. Баягы эки нерсе да, баягы баарыбызда эле 300-400 сом болот да. Болбой эле ойлойбуз да, баягы колунда жоктор келип көрсүн дегендей. Ошого жакшы. Эми анан үстүнө каржылаган фонд болду да. Фонддун уставы боюнча биз түшкөн акчаны баардыгы кайта эле камкордукка жумшайбыз. Кайрымдуулукка.
Ошон үчүн бир эмени өткөзүп коюп атабыз да. Акча чогултуп эле бекер эле көрсүн деп. А дүйнөлүк прокатка чыкканда сиздин прогнозуңуз боюнча канча мындай аудитория топтойт? Анан каржыны да кандайдыр бир чыгымы кирешеси болобу? Эми кыргыздын баягы эсеп бар да, маркетинг исследование деп коет. Ошол кызыктуу болот бекен? Эми бизде эми тамаша айткандай болуп кетебиз го. Чоң деп эсептеп атышат. Канча деп атышат маркетинг немеси? Саноосу боюнча. Эң азы $100 миллион деп атат да. $100 миллион Бир тасмасы. могу Барсбек каган. Дүйнөлүк прокаттан айлангандан кийин $100 миллион алып келет деп атышабы? Охо. Эми 100-дүн 50-син баягы эмеле калып калат да, театрлар, кинотеатрлар. Анан салыктар бар, 20-30 түшсө биз сүйүнөбүз да. Чоң той беребиз. Ошондо канча аудиторияны камсыздайт экен? Эми $1 эсептегенде эле 100 миллион киши да. 100 миллион киши. Ошондо кыргыз элинин тарыхын дүйнө жүзүндө 100 миллион киши көрөт. Бизде ошол прогноздор бар. Тыйынынан дагы ошол кыргызды таанып калса, бир эсинде калса, мисалы үчүн буга чейин биз башка дүйнө өлкөлөр менен иштешебиз да. Кыргыз кайдансың дейт, Кыргызстан. Казакстан? Нет, Кыргызстан. Өзбекстан? Нет, Кыргызстан деп атып кетти. Ал еще жакшы, Курдистан да бар. Ошону таанып койсок, бул да чоң дагы эме болот да, биз үчүн жеңиш болот да. Идея сонун экен. Бизде кыргыздар баягы өзүбүз аябай талап чоң коебуз да, кыргыздар. Жана комментарийлерди байкап аткандай талап кое беришет, бирок элди таанытып алсак тышта баары кайта келип эле мамиле да. Силердин жакшы киноңор бар деп. Сен манасыңа бар, анан Барсбегиңе бар деп жылуу сөздөр сүйлөп биринчи контактка жакшы болобу деп атабыз да. Анан сын жөнүндө да айтып каттыңыз. Эң негизги сындар кайсы болду? Болгону жасалмайынча элекке баягы түшүнбөй атышат, ойлоп атат да, баягы сапаты начар деп. Начар. Эми азыр баары эле колунан келишинче эле жасап атышат да. Соцсетке таратып атат. Көп жерлерде мындай динамика, физикаларга окшошпойт, мультфильмдер болуп атат да. Эми анан ушундай каганды эми жөн эле тартпайсыңарбы дегендей эми тасманы толук көрмөйүнчө эми ал билбестик кылып атат да. Бул бир. Экинчиси баягы мен деле ошону каалагам да. Түлөө кылып, ырым кылып биринчи кыргызча чыгарсам деп ойлогом да. Эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей ошондой шартка кабыл болуп калдык да. Көчмөндөр оюну, шоос, той топурлар көбөйүп кетти. Анан бүт жана чыгармачыл элдер ушул жака тартылып иштеп атышат. Асал эмес кыргыз фильмде да ремонт болуп атты. Ошо капталып калдык да. Жалпы планыңызда 5 тасма тартам дедиңиз. Биринчиси Барсбек каган, 2, 3, 4, 5 эмне жөнүндө болот? Экинчисинде Барсбек каза болот. Бул биринчисинде Барсбек тирүү элеби? Белки соңгуга бар элеги? Жок. Экинчисинде каза болот. 5 Барсбек каза болот, Византиян императору өлөт. Капаган каганда өлөт. Азыркы биринчи тасмадагы императрица алмашат. Анан бешинчиси Тибетте дагы бир проблема болот да. Ошо 5 трондун эмеси кыйгайт да. Биринчи эмелер императорлор. Ушундай тарыхта ошондой болуп калыптыр да баягы. Атайын жасалган эмес. 711-жылы 3-4 киши каза болуптур да. Византиян каза болуптур, Барсбек каза болуптур. Тан империясында бийлик алмашыптыр, Тибетте алмашыптыр. Анан Тургештин каганы өлгөн, каза болгон. Алар жөнүндө кино тарткандын идеясы эмнеде? Бизге эмне тиешеси бар деген? Бул кагандын деңгээлинде баягы жерде отурсаң бир, анан тоого чыксаң башкача көрүнөт го. Кагандын деңгээлинде караганда алар баары көрүнүп турат да. Анын көмөксүн аса албайбыз да биз. Мисалы үчүн үйүндө кийим тиксең, үйүнүн 4 стенаны көрөсүң да.
Ага. чатырга чыксаң башканы көрөсүң, кошуналарды көрөсүң дегендей айла жок болуп калды. Алар менен мамиле түзүп калат калган. Баягы сүйлөшөт, катташат, кат жазышат, жана дипломатия менен сүйлөшөт. Себеби айтат да, мисалы үчүн таңкы бирдеме деп айтсаң, эмне тиги Византия минтип атат, силерге кандай мамиле кылып атат дейт. Анан алар айтат, мынтип кой, антпе мынтип деп. Баягы ушундай эме болгон да. Аны түшүндүм. Византия империясынын каганы өлүп калды боюнча, өлгөн боюнча кино тарткан эмне кажети бар деген суроода. Биз Идеясы кандай болот? Идеясын түшүнбөй атат окшойм. мен баягы кыргыз көп кайгырбасын деп атам да. Басып келе каза болгон эмес ал ошол жылы депчи, 711-жылы. Аны бир эле кино менен көрсөтүп койсо болот да. Ооба. Баары каза болуп калды деп. 5 кино Жок, жок. эметпей. Бул экинчисинде эле көрсөтүлөт, 5 эменен. Анан үчүнчүсүндө Барсбек менен кошо тигилер каза болду деген. экинчи тасмада ошо болот. Түшүнүктүү. Анан үчүнчүсүндө көктү каган жок болот, каганат. Уйгур каганат пайда болот. 4-чү тасмада кыргыздар көтөрүлүп уйгур каганатынан чаап түшөт. Анан кыргызга орусча айтканда кыргызга великодержавие пайда болот да. Чоң жанакы Енисейдик кыргыздардын великий державасы бар. буга чейин уже талас согуш бүтөт эмес арабтар менен Кытай. Ошондон кийин анан чоң 11-кылымга чейин өстүрөбүз. Ошондо жана монголдор Чыңгыз хан жөнүндө күнөө пайда болот да. Себеби Тан империясы аябай гүлдөп турган кези, Барсбек кыргыздын каганаты гүлдөп турган кези, анан кичинекей шелден монголдор чыгып ушунча нерсеге жасаш күнөө пайда болот да. Биз ошого тарыхчылардын айтуу боюнча бул тарыхты кайта жазышкан да саясатчылар. Жаңы Орус империясы пайда болду, көп болду да. Европадан дагы эмеле пайда болду, мамлекет, чоң мамлекеттер. Ошол мүстөмдүк менен тарых кайта жазылган да көп нерселер. Чыңгыз хандын дагы көбүнчөсү мындай анализ кылганда, мисалы үчүн Чыңгыз хан болбогондо Россия түптөлгөн эмес да. Себеби анын саясаты боюнча салыгын төлөп коюп каалагандай жашай бер деп койгондон анан улар өскөн да. Эптеп алдап убакыт уткан, анан пайда болгон да. Кыргыздар үстөмдүк кылып турганда Россия пайда болбойт болчу да. Башкача саясат болчу да. Акчанын да кереги жок, биздин саясат жүргүзөсүң деген деш керек болчу. Азыр негизи ушул каганат боюнча 5 кино тартам деп, негизи ушул каганат идеясы сизге жакын окшойт, Ошого тарых боюнча жакын окшойсуз. Жок, жок. Бул жана фонддун атынан пайда болду да. Биз каганат деп коюп алдык. Андан кийин ошонун суроо пайда болду. Эмне үчүн каганат, кандай каганат жөнүндө бирдеме билесиңби деп анан биз китеп окуй баштадык да. Андан кийин Барсбекти окудук, анан өсүп келди. Андан Барсбекти тарта коелу десек, анан тиги тарыхчы айтып атат, муну айтып атат, муну да кошуп кала, тигини кошуп кала деп. Баягы өстүк да ошого чейин. Нургалы мырза, соңку суроо. Ушул 19-сентябрда кыргыз эли кинотеатрга барып, Барсбек каганды көргөндө ошол жакта эмнени көрөт деп ойлойсуз? Кандай масштабты, кандай идеяны, кандай кинону көрөт деп ойлойсуз? Мен өзүм мындай аябай көп нерсени жактырбайм да. Мага бул фильм тасма жагып турат да, элиме эле жагат болуш керек да. Бир, экинчиден сапаты боюнча да. Экинчи эми ойлойм, тасмада болушунча мындай жумшак, мындай кыргызча айтканда чайналып берилген да, түшүнүктүү болуш үчүн. Анан эл сабаттуусу да сабатсызы дагы түшүнөт да, биз ушундай тыйылып турбайбызбы, эмне үчүн тиги бизге мындай мамиле кылып атат, тиги мындай эмне кылып атат. Ошого жооп табат деп ойлойм да. Эмне үчүн Россия бизге мындай мамиле кылып атат, эмне үчүн Кытай мындай мамиле кылып атат. Эки мамлекеттен биз бир чайнабай жутуп койсо болот да. Бирок биз менен эсептешип атат. Эмне үчүн эсептешип атат? Бунун тарыхый эмелери бар да, себептери. Биз менен
комплекстер бар деген сөзді есептешіп жүрген, есептешіш керек та. Біздің тарихи емеміз бар да, претензиямыз бар да алаға. Ошоны көрүшөт. Кийинки экинчи тасмада андан да ачыктык көрүнө баштайт да. Эң чоң нерсе мен эмнени күтүп атам? Биринчи дем берилди, белге орусча айтканда дух берилди. Экинчиден тарбия жагы да. Биз ушундай эл туугайбызбы, кой. Уят дегенде, уят бол, мурун айтчу да, уят болот антпе? Дегенде эле тыйылып калчубуз да. Азыр уят баягы жигиштип калышпайбы? Ошого эметип ойлойм да баягы. Дүйнөдөгүлөр көрсө, дүйнөдөгү бизди сыйлагандай болуп, сыйлап өзүнчө кыздар ушундай туугай деп. Азыр бизге турист деп кыйналып атпайбызбы? Турист тарта албай эле. Тартса деле туристтин дагы эмеси бар да, жакырлар бар, байлар бар. Ойлойм бир байлар келе баштайбы деп ойлойм, сыйлапчы. Биз кандай эл болсок эми кимдин үйүнө бараткан боюнча ошого жакшат даярданып барасың, таптып атылынчы. Ошого жакшат. Бумажникти ошого жакшат даярданып келишеби деп да эсеп бар да. Бул эми экономический кызыкчылыктар деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Буюрса баарыбыз 19-сентябрды күтөбүз. Андан тышкары дагы ошо 4 кинону күтөбүз. Андан тышкары биз мына Нургалы мырза менен кошо 10 кишиге бир байге кылалы. 10 кишиге 2 билеттен азыр кандайдыр бир конкурс кылалы. Биринчи, достор, Барсбек Каган жөнүндө эң кызыктуу факт жазыңыз комментарийге. Экинчиден, ушул Барсбек Кагандын тарыхынан азыркы кыргыздар кандай сабак алыш керек деген дагы оюңузду жазыңыздар. Эң кызыктуу комментарийлерди тандап алып туруп, өзүнчө 10 кишиге региондордон, Бишкектен 10 кишиге 2 билеттен акысыз берелик. Электрондуу түрдө WhatsApp-ыңызды жазып жиберсеңиздер, ошака салып жиберип, ошол 19-сентябрдан баштап ошо киного акысыз бара аласыңар. Ошон үчүн ушул подкастты көрүп, Барсбек Каган жөнүндө кызыктуу факт жазып, кандай сабак алышыбыз керек, ошону сонун жазып берсеңиздер, ошону Нургалы мырза өзү которуп берет, туурабы? Ошондо 10 кишиге 2 билеттен 20 билетти байгеге коюп атабыз. Сизге чоң рахмат. Буюрса жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Рахмат сизге.